Саламатсыңарбы? Кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн биз силер менен сүйлөмдүн түшүндүрмө мүчөлөрү жөнүндө кеп кылабыз. Сүйлөмдүн түшүндүрмө мүчөлөрү сүйлөмдүн баш жана айкындооч мүчөлөрүнөн кийинге элип, анын маанисин аныктап, ар түрдүү кырдаалдагы абалын толуктап, тактап түшүндүрүп турат. Түшүндүрмө мүчөлөр булар өз ара 3кө бөлүнөт. Жандамалуу түшүндүрмө мүчө, түгөйлүү түшүндүрмө мүчө жана обочолонгон түшүндүрмө мүчө. Жандамалуу түшүндүрмө мүчө аныкталгычтан кийин келип же ага жанаша айтылып, анын кесибин, туугандык байланышын, жаш өзгөчөлүгүн, сапатын жана башка белгилерин көрсөтөт. Мисалы карыя, байбиче, жеңе, эже, бригадир, өтүкчү, агай, уста жана башкалар. Сүйлөмгө байланыштырып айта турган болсок, Асан агай, Асыл байбиче, же болбосо Бакай аба жана башкалар. Түгөйлүү түшүндүрмө мүчө аныкталуучу затка экинчи бир зат кошо айтылып, анын кесибин же ар кандай белгисин билдирип турат. Мисалы инженер, механик, телефон, автомат, механик айдоочу, учкуч, истребитель, мектеп, интернат, жоокер, пулеметчик. Байкаганыңардай араларына биз дефис коюп жазабыз. Обочолонгон түшүндүрмө мүчө сүйлөмдүн баш же айкындооч мүчөлөрүнөн кийин келип, алардын маанисин аныктап, тактап жана чечмелеп турат. Мисалы, биз бишкектиктер шаардын тазалыгына абдан көңүл бурушубуз керек. Бул жерде бишкектиктер деген бул обочолонгон түшүндүрмө мүчө, демек айтылып жаткан ой конкреттүү түрдө кимге тиешелүү экендиги көрүнүп турат, биз бүтүрүүчүлөр сынакка абдан жакшы даярдык көрүшүбүз керек. Бул жерде бүтүрүүчүлөр деген обочолонгон түшүндүрмө мүчө. Обочолонгон түшүндүрмө мүчөлөргө коюлуучу тыныш белгилер. Биринчи, обочолонгон түшүндүрмө мүчө бир сөздөн же сөз айкашынан турган болсо, анда анын эки жагына үтүр коебуз. Мисалы, түштүк жергесинде Жалал Абадта кышкысын кар аз жаайт. Бул жерде Жалал Абадта деген обочолонгон түшүндүрмө мүчө эки жагына үтүр менен ажыратып койдук. Экинчиси, обочолонгон түшүндүрмө мүчө же аныкталып турган бир мүчө бир өңчө мүчөлөрдөн болсо, түшүндүрмө мүчөнүн алдына сызыкча, кийин үтүр белгиси коюлат. Мисалы, окумуштууларга, инженерлерге, булар бир өңчө мүчөлөр карагандай эле, андай сызыкча койдук. Космос кораблин түзгөндөргө, бул обочолонгон түшүндүрмө мүчө. Андан кийин үтүр койдук, урмат жана даңк. Үчүнчүсү, эгерде обочолонгон түшүндүрмө мүчөдөн кийин ага улай бир өңчө мүчөлөр катар айтылса, түшүндүрмө мүчөнү өзүнөн кийинки бир өңчө мүчөлөрдөн ажыратып туруу үчүн обочолонгон түшүндүрмө мүчөдөн кийин сызыкча, мурун үтүр коебуз. Жанагынын тескериси болуп атат, байкаганыңардай. Мисалы, биз малчылар, мына малчылар деген обочолонгон түшүндүрмө мүчө, андан кийин сызыкча койдук. Дан, сүт, эт камдасак, бул бир өңчө мүчөлөр. Ал эми дыйкандар деген да обочолонгон мүчө. Тырмоо, эмгек шаймандарын камдашат, булар бир өңчө мүчөлөр. Төртүнчүсү, обочолонгон түшүндүрмө мүчө сүйлөмдүн баяндоочун аныктап турса, түшүндүрмө мүчөдөн мурда үтүр коюлат. Мисалы, 4 түлүк малдын түрү биздин айылда дыйкан чарбасында. Көргөнүңөрдөй, дыйкан чарбасында деген бир өңчө мүчө болду, өзүнүн алдына үтүр койдук. Бешинчиси, чакырык маанисинде айтылып жаткан сүйлөмдүн аягына келген ээни түшүндүрмө мүчө аныктап келсе, экөөнүн ортосуна сызыкча коюлат. Мисалы, жашасын демократия. Андан кийин сызыкча койдук, бир өңчө мүчө. Жаркыраган адамзаттын келечеги. Эми балдар, грамматикалык жактан сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр жөнүндө түшүнүк алабыз. Сүйлөм тизмегинде грамматикалык жактан сүйлөмгө мүчө боло албаган, бирок ага тикеден тике байланыша албаса дагы кошумча маани киргизип турган сөздөр булар каратма, киринди жана сырдык сөздөр болуп эсептелинет. Каратма сөз бирөөгө тике чакыруу иретинде айтылган сөздөр. Мисалы, Беккул, сенин эмнең ооруп жатат? Бул жерде Беккул каратма сөз. Каратма сөз сүйлөмдүн башына келсе өзүнөн кийин үтүр коюлат, ортосуна келсе эки жагына үтүр коебуз, ал эми сүйлөмдүн аягына келсе өзүнөн мурун үтүр коебуз. Киринди сөз.
Айтылуучу ойдун ар түрдүү кырдаалын билдирген сөздөрдү айтабыз. Мисалы, албетте мындай ишти уланта берүү керек. Бул жерде айтылуучу ойду бекемдеп атабыз. Экинчисинде алар ошентип бүгүн эрте барышкан экен да. Бул жерде ошентип деген сөз бул айтылуучу ойду жыйынтыктап турат, э? Ал бүгүн эрте кеткен го сыягы. Ал эми бул жерде болсо сыягы деген сөз айтылуучу ойду болжолдуу күмөн саноо иретинде колдонуп атат, э? Үчүнчүбүз бул сырдык сөздөр. Сырдык сөздөр булар сүйлөмдөгү сөздөр менен тикеден тике байланышпайт. Бирок ага кошумча ар кандай ой сезимди, туюмду, эрктик жана турмуш салттык мамилени билдирип турат. Мисалы, баракелде, бүгүн абдан жакшы иш бүтүргөн экенсиңер. Бул жерде баракелде деген сөз. Арбаңыз, аксакал, төргөтүңүз. Бул жерде болсо арбаңыз деген сөз. Сүйлөмдүн түшүндүрмө мүчөлөрү жана сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр менен тааныштыңар, түшүнүк алдыңар деп ишенем. Кийинки сабакка чейин саламатта болгула.